Силер ушул улуу Рамазан айында 4 амалды өзгөчө аткаргыла дейт. 4 амалды өзгөчө аткаргыла. Шабан айынын акыркы күнү мына бүгүнкү күн. Эми эртең Рамазандын 1-күнү болот. Эмне үчүн Рамазан улуу? Эмне үчүн Рамазан берекелүү десе? Себеби ушул Рамазан айынын ичинде бүгүн күн баткандан кийин Рамазандын 1-түнү башталат. Мына ошол Рамазандын түнүндө аткарыла турган амалдар бар экен. Аллах Таала өзүнүн кудурети менен, Аллах Таала өзүнүн мээримдүүлүгү менен бизди айладын мырзасы болгон Куран түшкөн айга Аллах Субханаху ва Таала күбө болууга мүмкүнчүлүк берип жатат. Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөрдү айталы. Бул күндү күтүп жүргөн канчалаган бир туугандарыбыз ушул күндү көрөйүн деди. Бирок Аллах Таала кайсы инсанга насип кылса, ушундай улуу күндөрдү, ушундай улуу амалдарды Аллах Таала ал пендесине насип этет экен. Ошондуктан биз ар дайым Аллах Таалага шүгүр кылышыбыз керек. Жана Аллах Таала менен бизге берген жакшылыкты кадырлап, Аллах Таалага разы болуп, жана Аллах Тааланы разы кылып калышыбыз керек. Эми урматтуу бир туугандар, Рамазан айы бул Аллах Субханаху ва Тааланын алдында өтө кадыр бартуу, өтө даражалуу айда. Бул айды менен биз түшүнүшүбүз керек. Аллах Тааланын рахматы үзгүлтүксүз. Аллах Тааланын рахматы бизге эсепсиз жай турган Рамазан ай. Адамдар бул жашоосунда кандайдыр бир жакшылык болсо, ошол жакшылыкка толугу менен умтулат. Дыйканчылар жазында жана күзүндө өзгөчө мээнет кылат. Ар бир жерде, ар бир шаарда сезонду карап, базардагылар, жана башка соода сатыктагылар, жана башка тиричилик кылган ар бир инсан өзүнүн кесибине жараша бир мезгилдерди, өзүнүн кесибине жараша бир сезондорду күтүшөт. Эми сиз менен биздин бардык мусулмандардын күтүп жаткан улуу Рамазан айы жакындап калды. Эми ушул улуу айды биз кантип тосуп алышыбыз керек? Бул ай жөнөкөй ай эмес. Эми ушул айды кантип тосуп алабыз? Ушул айдын берекесинен канткенде көбүрөөк алып, пайдаланып калабыз. Мына ошол туурасында сөз кылайлы. Инна ли роббика фид дахри лафахад. Кебир учурда Аллах Тааланын рахматы үзгүлтүксүз нөшөрлүү жамгырдай жаайт экен да. Нөшөрлүү жамгырдын жааганын карасаңыз, ал нөшөрлүү жамгыр жааганда шунчалык жаайт. Ал жамгыр бардыгына төгүлөт, бардыгына бирдей жаайт. Бардыгы бирдей пайдаланат. Пайдаланбай калсаң, анда ошол нөшөрлүү жамгырдын сизге пайдасы болбой, башкаларга пайдасы болуп кете берет. Ошондой эле менен биз ушул улуу Рамазан айды көбүрөөк пайдаланып, көбүрөөк жакшы амалды кылып калсак дагы болот. Эгерде кадырсыздык кылсак, шүгүрсүздүк кылсак, анда ушул улуу Рамазан ай келип кете берет. Канча жылдар өттү. Бул Рамазан ай бир жылда бир жолу келе турган ай. Жана өмүрүңүздө саналуу эле жолу келет. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сиз менен бизге ар бир амалды кылганда жакшы кылгыла. Вa'дуд нафсака фил маута. Өзүңдү өлүк адамдардын катарында эсепте. Ошондо сен жакшы амалды көбүрөөк кыласың. Таасирленбейсиң, чөкпөйсүң дагы көппөйсүң. Сен ар бир амалды кылганда өзгөчө көңүл буруп кыл деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Эми амалды өзгөчө кылыш үчүн адам баласы өзүн өлүктөрдүн катарында эсептеш керек экен да. Эми өлүктөрдүн катарында эсептесеңиз, сиз эч нерсеге көңүл бурбайсыз. Сиз өзүңүзгө пайдалуу иш менен гана алек болосуз да. Тактап айтканда биз ушул улуу Рамазан айды өзгөчө пайдаланайлы. Балким бул биздин акыркы Рамазан айыбыз болушу мүмкүн. Эч ким кепилдик бере албайт. Эч ким айта албайт эртеңки күндү. Аллах Таала бизге бердиби? Ушул Рамазан айын өзгөчө өткөрөйлү. Рамазан айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн үммөтүнө көптөгөн хадистерди айтып кеткен. Рамазанда кылына турган амалдарды айтып кеткен. Рамазандын күнү бул Аллах Субханаху ва Тааланын өзгөчө өкүмү бар орозо. Ушул орозону кармаганда
Ең жақсы атқарыш керек. Орозону аткаргандан кийин орозону бузуп албаш керек, соун кетирип албаш керек деп пайгамбар алейхисалам өтө көп кызыктырган. Шабан айында Рамазанга bir күн калганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хутба айтты элдерге. Салман радиаллаху анху айтат: "Хутабана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи ахири яумин мин Шабан." Шабан айынын акыркы күнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн жамаатына, үммөтүнө насаат айтты дейт. Рамазанга bir күн калганда, Шабан айынын 30-у. Шабан айынын акыркы күнү мына бүгүнкү күн. Эми эртең Рамазандын биринчи күнү болот. Пайгамбар алейхисалам мына ушундай күндө Рамазан мына келет, мына эртең Рамазан деген күндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям насаат айтты. Ошол насаатында мындай деди: "Я айюхан нас, qad azzallakum shahrun azimun mubarakun." О адамдар, акыйкатта силерге улуу, берекелүү Рамазан айы жакындап калды дейт. Рамазан айы кирип келе жатат. Шахрун фихи лайлатун хайрун мин альфи шахр. Эмне үчүн Рамазан улуу? Эмне үчүн Рамазан берекелүү десе, себеби ушу Рамазан айынын ичинде Рамазанды берекелүү кыла турган амалдар бар экен. Айлардын бардыгы бирдей, жерлердин бардыгы бирдей, адамдардын бардыгы бирдей. Бирок кээ бир амалдар адам баласын артык кылып коет экен. Жер бетинен жерлерди артык кылып, күндөрдү, түндөрдү артык кылып, айлардан дагы артык кылып коет экен кээ бир амалдарчы. Эми ушул улуу Рамазан айынын эмне үчүн берекелүү болгондугу айтылып жатат. Шахрун фихи лайлатун хайрун мин альфи шахр. Рамазан айында bir түн бар, ал түндү ибадат менен өткөрө турган болсоң, 1000 ай ибадат кылгандан дагы сообу көбүрөөк жакшыраак дейт. Бул Рамазандын улуу жана берекелүү экендигинин далилдери айтылып жатат. Эми карасаңыз, урматтуу бир тууган, Аллах Таала адамдардын ичинен пайгамбарларды тандаса, пайгамбарлардын ичинен Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сүйүктүүбүздү тандап алды. Жана пайгамбарыбыздын үммөтү кылып сиз менен бизди тандап алды. Пайгамбарыбыз бардык пайгамбарлардан ыйык болду, артык болду. Эми пайгамбардын үммөтү болгондугубуз үчүн, пайгамбардын сүннөтүн тирилтип, пайгамбардын жашоосу менен жашагандыгыбыз үчүн бизди Аллах Таала эң артык үммөт кылып койду. Бул үммөт бейишке кирмейин, башка үммөт бейишке кире албай турган болду. Бул үммөттүн даражаларын көтөрүп, Торат, Забур, Инжил китептерин Аллах Таала мактап койду. Ва умматуху мархума. Бул үммөттүн канчалык Аллахтын алдында кадыр баркы бар экендигин Аллах Таала баяндап койду. Адамдардын ичинен сиз менен биз артык болуп кеттик. Канчалаган коомдордун ичинен биз артык болуп кеттик. Эмне үчүн? Пайгамбарыбыздын үммөтү болгондугубуз үчүн. Шаарлардан Аллах субханаху ва таала Мекке жана Мединаны тандап алды. Ыйык болуп кетти Мекке, Медина. Себеби ал жерде Куран түшкөн, ыйык Куран Карим түшкөн. Күндөрдүн ичинен жума күнүн тандап алды. Эмне үчүн? Жума күндө бир өзгөчө амалдар бар. Адам алейхиссалам жума күнү жаралган. Жума күнү сурак болбойт. Жума күнү жана башка бир амалдардын себебинен, жума күнү бүткүл үммөт ушинтип чогулуп Аллахка ибадат кылгандыгы үчүн, жума күнү ыйык болгондугу үчүн Аллах субханаху ва таала башка күндөрдөн жума күнүн ыйык кылып койду. Жана түндөрдүн ичинен кадыр түндү, айлардан Рамазан айын кадырлуу кылып койду. Ошондуктан сиз менен биз ушул улуу Рамазан айын, берекелүү жана улуу айын өзгөчө өткөрүшүбүз керек. Эми Рамазанда эң биринчи аткара турган амалыбыз Рамазандын биринчи түнү келет да, анан күнү келет. Рамазандын түнү бүгүн күн баткандан кийин Рамазандын биринчи түнү башталат. Мына ошол Рамазандын түнүндө аткарыла турган амалдар бар экен. Жаалаллаху сиямаху фаридатан ва кияма лейлихи татаввуан. Күндүзү орозо кармайсың, түндөсү таравих намазын окуйсуң да. Эми таравих намазы мына Кыргызстанда биздин муфтияттагы чечим боюнча бүгүн
күн батқандан кейін, құптан намазынан кейін таравих намазы жерлерде оқылады. Мешіттерде оқылады. Әрбір мешіттерде оқылады. Намазханаларда оқылады. Эми ушул Рамазан айындағы таравих намазына ниет кылып коелу бардыгыбыз. Бүгүндөн баштап, биринчи күндөн баштап, акыркы күнгө чейин мен таравих намазын окуйм деп ниет кылып коелу. Ниет кылабызбы? Аялдар дагы, эркектер дагы. Аялдар үйдө окуйт. Эркектер болсо мешиттерде окуйт. Эми таравих намазы бул сүннөт муаккада, пайгамбар алейхисаламдын өтө улуу сүннөтү. Сахаба радиаллаху анхумдардын бекем амалы. Кимде ким таравих намазын окуса, көптөгөн соопторду ар бир аяттарына, ар бир рекеттерине сансыз Аллах Таала белектерди берет. Жана Рамазандын биринчи күнүнөн баштап орозону кармайбыз деп ниет кылайлы. Аллах субханаху ва таала бизге орозону парз кылды. Качан Аллах Таала бизге орозону парз кылганда, орозо тууралуу аят түшүргөндө Аллах Таала кайрылат. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. О иман келтирген пенделерим, силерге орозо парз болду. Парз кылынды. Силерден мурдагы үммөттөргө парз кылынгандай, силерге дагы парз кылынды дейт. Ушул аятта Аллах Таала тасалли биздин көңүлүбүздү көтөрүп жатат. Bir ay орозо кармайсыңар, бирок силер эле кармабайсыңар. Силерге чейин үммөттөр кармап кеткен. Дагы бир аятта айяман ма'дудат, бир канча эле күн кармайсыңар деп Аллах Тааласы менен бизге ушул улуу Рамазан айынын орозосун бизге өкүм кылды. Рамазандын орозосун кармайлы, түндөрү таравих намаздарын калтырбай окуйлу. Эми кайсыл инсан Рамазан айында орозо кармаса, таравих намаздарын окуса, ал инсан дагы кадырлуу болуп кетет ошол амалдын себебиненчи. Ал амалдар ыйык амалдар. Ал амалдар күндөрдү, түндөрдү ыйык кылып аткан амалдар сиздин жашооңузда болсо, сиз ошону аткарсаңыз, сиз дагы даражалуу, сиз дагы кадырлуу болосуз. Ман тaqarraba fihi bi khaslah min al-khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Кайсыл инсан ушул улуу Рамазан айында бир жакшылык кылса дейт. Мисалы садака берди. Бирөөгө жардам берди. Анда kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Рамазандан башка күндөрү, башка айлары парз өкүмдү аткаргандай, парз зекетти, парз садаканы бергендей сооп табат экен. Көрдүңүзбү? Бул Рамазанда кылган ар бир жакшылык өзгөчө болот экен. Көбөйтүлөт экен. Оман адда фаридатан фихи кана каман адда 70 фаридатан фима сива. Эгерде Рамазан айында бир парз өкүмдү аткарды, намаз аткарды, 70 парз намаз аткарды дегендей сооп жазылат экен. Демек жакшы амалды көбөйтө турган учур экен. Ва хуа шахру сабри ва сабру савабухул жанна. Бул Рамазан айы сабырдуулуктун айы, ал эми сабырдын түбү сары алтын дегендей, пайгамбар алейхисалам сабырга бериле турган сыйлык бул бейиш болот дейт. 12 ай болсо бир жылда, ошол 12 айдын бири айы, Рамазан айы сабырдуулук ай деп аталат экен. Калган айлар болсо шүгүр айлары. Жейсиз, ичесиз, жана шүгүр кыласыз. Ал эми Рамазан айында жебей, ичпей, сабырдуулук кыласыз. Намаздарда туруп, эртең менен уйкудан ойгонуп, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн тирилтип, ооз ачардагы амалдарды, дуаларды аткарып, ооздорду ачырып, кыскасы көп жакшылык кыла турган бул улуу Рамазан айы экен. Бул айда адам баласы сабырдуулукту үйрөнөт экен. Рамазан айы ушундай улуу ай, ал айда Куран түшкөн дейт, адамдарга туура жол көргөзүүчү Куран түшкөн. Ошол аяттын акырында орозонун максатын Аллах Таала баяндады. Ла'аллакум таттакун. Силер орозо кармап, таква болуп каларсыңар. Силерде Аллахтан корку сезим келип калар дейт. Орозо айында сиз менен бизге таквачылык сыфаты келиш керек экен. Орозонун максаты ошол да. Алладан корку сезим келиш керек. Күнөөлөрдөн тыйылып, адам баласы таква болуп калыш керек экен да. Орозо кармагандын натыйжасы ал таквачылык экен да. Эгерде кайсы инсан таква болду, орозо кармап, Алладан коркуп, Алланын өкүмдөрүн аткарып, кылба дегенин кылбай калса, ал орозонун максатына жетти да. Эми алымдар айтат, орозонун максатына жетип таква болуш үчүн адам баласы
азыраак тамак жесин дейт. Орозодо сиз менен биз тескерисинче жөнөкөй айда жебеген тамактарды жейбиз. Өзүбүздү кыйнап жейбиз. Орозонун максаты ишке ашпай калат. Орозонун максаты эмне экен? Таквачылык. Таквачылыкка кантип жетебиз? Ачка көбүрөөк болсок, көбүрөөк ачка жүрсөк, ошондо таквачылыкка жетет экенбиз да. Ошондуктан сиз менен биз орозо айын жакшылап тосуп алайлы. Орозо айы берекелүү ай, улуу ай. Орозосун кармайлы, таравих намаздарын окуйлу, жакшы амалдарды көбөйтөлү, жана сабырдуулук менен таравих намаздарда сааттап турайлы Аллахтын алдында. Жана башка орозодогу жакшы амалдарды колдон чыгарбайлы. Ва шахрул муасат, орозо айы бул бири-бирине жакшылык кыла турган ай дейт. Орозо айы бири-бирине жакшылык кыла турган, көмөктөшө турган, жардам бере турган, өзгөчө алсыздарга, муктаждарга жардам бере турган ай экен. Зекеттерди, үйшүлөрдү бере турган ай экен. Шахрул муасат дейт, бири-бирине көмөктөшө турган ай дейт. Ушул Рамазан айда зекет бересизби, садака бересизби, жакшылык кыласызбы? Ал эселенип көбөйтүлүп берилет экен да. Ошондуктан бере турган жакшылыгыңызды ушул айда көбүрөөк берип калыңыз. Ва шахрун юзаду фи ризқил муъмини фихи. Бул ушундай улуу ай, момундун рызкысына береке болот дейт. Ар бир нерсеңизде береке болот. Убактыңызда береке, жашооңузда береке, бала чакаңызда береке, рызкыңызда береке. Керек болсо алымдар айтат, рухуңузда да береке болот дейт. Ушундай Рамазан айында береке түшкөндүгү үчүн башка айларда келе албаган кээ бир байкелерибиз Рамазан айында келип калат экен. Өмүрүндө сажда кылбаган инсандар келип Рамазан айында сажда кылып калат экен. Эмне үчүн десе, бул айда рызкы көбөйөт. Момундун руханий жана башка рызкылары көбөйөт экен. Ман фаттара фихи саиман кана магфирatan ли зунубихи ва итq рaqabatihi минан нар. Кайсы инсан Рамазан айында орозо кармаган инсанын оозун ачыра турган болсо, анда ага өзгөчө эки жакшылык берилет дейт. Биринчиси ооз ачылгандыгы үчүн күнөөлөрү кечирилет экен. Экинчиси тозоктон кутулат экен. Үчүнчүсү ва кана лаху мису ажрихи мин гайри ан янқуса мин ажрихи шай. Орозо кармаган инсанын соогун алат экенсиз. Ооз ачыруу менен бирге. Канча Куран окуду, канча зикир кылды, канча жакшы амал кылды. Канча адам болсо дагы ошончо адамдардын сооптору сизге кемибестен жазылат экен. Аларга дагы сизге дагы жазылат экен да. Көрдүңүзбү? Бул хадисте пайгамбар алейхисалам ооз ачырууга кызыктырып жатат. Ооз ачыргыла, орозо кармагандын оозун ачырсаң күнөөлөрүң кечирилет, тозоктон кутуласың, жана ошол орозо кармаган инсандардын амалдары, сооптору сизге дагы берилет дейт. Ошондо сахабалар сурашты: "О Аллахтын элчиси, биз орозо кармаган инсанын оозун ар бирибиз тойгуза албайбыз. Кээ бирибиз тойгузса колунда барлар, бирок көпчүлүгүбүз тойгуза албайбыз" деди. Эми биз ошол жанагы хадисте айтылган тозоктон кутулуу жана орозо кармаган инсандардын соопторуна жетүү, күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө кантип жетебиз деп сахабалар сурап жатышат. Ошондо пайгамбар алейхисалам айтты: "Ю'тиллаху хада саваб ман фаттара сайман ала тамра ау ала шарбати ма ау мадқати лабан." Аллах Таала орозо кармаган инсандын оозун ачырган инсанга ошол соопту бере берет. Эгерде бир курма менен, бир уртам суу менен, бир уртам сүт менен берип болсо дагы оозун ачырса, албетте жанагы соопторго ал инсан жетет дейт. Ошондуктан ар бирибиз ушул соопторго жете алат экенбиз. Ар бирибиз орозо кармаган инсандын оозун ачыра алат экенбиз. Ошого ниет кылалы, биз орозо кармаган инсандардын оозун ачырып, ушул соопторго жетебиз деп ниет кылалы. Ниет кылабызбы? Аллах Таала ниетибизге жеткизсин. Ва хува шахрун аввалуху рахма. Бул авалкы 10 күндүгү рахмет болгон ай дейт. Адамдардын баардыгы Рамазан келатат деп намаз окуп, таравих намаздарына келип, орозо кармап, зикир ибадаттарды кой, ушул айда Куран түшкөн эле деп Куран ачып баштайт дейт. Эгер Аллах Таала мүмкүнчүлүк бербесе, рахматын түшүрбөсө эч ким кыла албайт эле. Алланын рахматы түшкөндүгү үчүн пенделер жакшы амалдарга жалпы түрдө киришет экен. Авсатуху магфира, ортоңку 10 күндүгү Аллахтын кечирими берилет дейт. Кээ бир инсандар бир айлык кызматын өтөп жатканда, бир айлык убактысы бүтө эле электе баягы маянасы берилип баштайт эмеспи? Ошол сыяктуу Рамазан бүтө элек болсо дагы Аллах Таала инсандардын күнөөсүн кечирип баштайт дейт. Акыркы 10 күндүгү итхум минан нар, тозоктон адам баласы кутулат дейт. Тозоктон кутула турган улуу ай экен. Келиңиздер баардыгыбыз тең тозоктон кутулуп калайлы. Ушул орозо Рамазан айында Рамазан орозосун кармасаңыз, жакшы амалдар менен алек болсоңуз, Аллах Таала ушул сооптордун баардыгын берет. Кайсы инсан өзүнүн кызматчысынан ишин жеңилдетсе дейт, Аллах Таала анын күнөөсүн кечирип тозоктон куткарат дейт. Силер ушул улуу Рамазан айында 4 амалды өзгөчө аткаргыла дейт. 4 амалды өзгөчө аткаргыла.
экөөнү кыла турган болсоңор Аллахтын ыраазылыгына жетесиңер. Ал эми дагы экөөсүн кыла турган болсоңор, анда силер өтө бактылуу болосуңар дейт. Ал экөөнү акыркы экөөнү аткарбаганга айлаң дагы жок дейт. Ошол алгачкы экөөсү Аллахтын ыраазылыгына жете турган экөө. Биринчиси ла илаха иллаллах келмесин көп айткыла дейт. Жана истигфар, астагфируллах келмесин көп айткыла дейт. Мына ушул тайиба келмеси менен, истигфар келмеси менен Аллах Таала бизден ыраазы болот экен. Үчүнчү жана төртүнчүсү болсо, аларды аткарбаганга арыгаң жок, аны сөзсүз кылышың керек деди. Ал сиз менен биздин бейиштин сурап тозоктон кутулууну тана тилешибиз керек экен. Эми караңыздар. Кимде ким орозо кармаган инсандын оозун ача турган болсо, Аллах Таала менин хаузумдан, менин көлүмдөн ага суу берет. Андан кийин бейишке киргенге чейин эч качан чаңкыбайт дейт. Кабырдан тирилгенде кабырда адамдар чаңкап, суусап, канча жылдар бою кабырда жатты. Кабырдан тирилип барзак жашоосунан махшар майданына тирилгенде аппак жер күмүштөй аппак болуп, ушул жер бети теп-тегиз болот экен. Бүткүл калайык ошол жерге келгенде кээ бир инсандар чаңкайт экен. Кайсыл инсан орозо кармаган инсандын оозун ачырып суусун кандырса дейт, Алла субханаху ва таала ал инсанга менин хаузумдан суу ичкенге мүмкүнчүлүк берет. Ал хауз билесиз, хадисте ал хауздун фазилети айтылды. Ал дейт 4 тарабы 1 айлык жол. Суусу болсо өңү сүттөн аппак, балдан таттуу, жыпардан жагымдуу дейт. Ким ошол сууну иче турган болсо кыяматка чейин чаңкабайт дейт. Пайгамбарыбыздын көлүнөн эгерде суу ичем десеңиз, анда орозо кармаган инсандардын оозун ачырыңыз. Жана Рамазандын 1-чи түнү бардык күнөөлөр кечирилет деп пайгамбарыбыз дагы бир башка хутбасында айтты. Силерге Рамазан айы кирип келди, силер жакшылап Рамазан айын тосуп алгыла, көңүл бургула. Кыбланы карап намаз окуган бир дагы инсандын күнөөсү кечирилбей калбайт Рамазандын 1-чи түнү дейт. Мына бүгүн күн батканда, мына бүгүнкү түнү баардыгыбыздын күнөөлөрүбүз кечирилет экен. Рамазан айында ушундай күнөө кечирилген абалда кирет экенбиз. Эми урматтуу бир туугандар, сиз менен биз мынакей ушул улуу Рамазан айында, Куран Карим түшкөн айда кайсыл амалдарды көбүрөөк кылсак бизге пайда болот? Biz ушул улуу айда Куран Каримди көбүрөөк окушубуз керек экен да. Куран Каримди. Себеби бул айда Куран Карим түшкөн. Куран бул Алла субханаху ва тааланын сөзү. Ар бир тамгасын окусаңыз, сизге 10 жакшылык жазылат. Ар бир жакшылык 7 кабат асман жерден чоңдо. Эгерде Аллах Таала бир эле жакшылыкты көргөзсө, анда биздин жүрөгүбүз көтөрө албайт. Ал жакшылыктын соогун берсе, биз эч жерге батыра албайбыз. Эгер анын жакшылыгын көргөзүп койсо, анда эч ким бул жерге батпай калат эле. Алла субханаху ва таала мына ушул улуу Рамазан айы келди. Ушул улуу Рамазан айында эң көп кыла турган амалдарыбыз Куран болсун. Куранды окуганды билгендер хатым кылып Куранды баштан аяк Куранды окусун. Диндеги улуулар Абу Ханифа рахматуллахи алейхи 61 жолу окуйт эле Рамазан айында Курандычы. Жок дегенде Куранды окуганды билсеңиз, 1 жолу болсо да, 2 жолу болсо да окуйм деп ниет кылыңыз. Эгерде Куран окуй албасаңыз, анда бир убакыт ажыратып, Куран түшкөн айда, жок дегенде ушул Куранга түшкөнгө аракет кылайын деп Куранды үйрөнгөнгө аракет кылыңыз. Аллах Таала ушул айда Куранды көпкө окуп, зикирлерди кылып, таравих намаздарын окуп, орозону эң жакшы кармап, ушул улуу Рамазан айында көбүрөөк пайдаларды алганга ар бирибизге насип этсин. Ва ахиру дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.